убактыңыздарды текке өткөрбөшүңүздөр керек. Бул убакыт биз үчүн жашоодогу Кудай Таала тарабынан берилген бир немат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. As-sihhatu wal faragh." Адам баласына берилген эки немат бар дейт. Ошо нематтын биринчиси as-sihha, ден соолук. Бул ден соолуктагы Кудайдан берилген чоң немат балдар. Спорт менен машыгыш керек. Азыр мына медреселерде бардык шарттар түзүлдү. Спорт, физкультура сабагыңыздар бар. Өзүңүздөрдү да мына спорт жагында машыгып, ден соолугуңарды карап, жылуу кийинип, ден соолугуңарды жакшы карашыңар керек. Себеп дегенде сиздер келечекте бир ата, келечекте бир устаз, келечекте бир динге, мекенге кызмат кыла турган, иншалла, шахс болуп жетишесиңер. Ошондо ден соолук өтө баалуу. Би айдикум иля тахлука, өз колуңар менен өзүңөрдү өлтүрбөгүлө дейт. Ошо тыюу салынган нерселерден оолак болуш керек. Ошол эле бүгүнкү күндө коомчулукта жиркеничтүү болгон нерселер бар, ошол нерселерден оолак бололу. Андан кийин убакыт, таксыларым. Убакыт бул өмүр да. Ошол убакытты, өмүрдү баалай билиш керек. Азыр сиздерге убакыт кайсыл? Илим алып жатканда ошол сабакка убагында катышуу, сабакты жакшы угуу, сабакты жакшы окуп, өзүбүздү жетиштирүү. 5 жыл эртең эле өтүп кетет. Көз ачып жумганча, көз ирмемде бул 5 жылда өтүп кетет таксыларым. Эртең эле сиздер дагы бир үй бүлөнүн башчысы, бир мекеменин башчысы болуп каласыздар. Бирок ушул азыркы сиздердин илим алып жаткан мезгилиңиздер өтө баалуу. Бул убакытты өтө туура пайдалана билишиңиздер керек. Өткөн доорлордо ушундай бир окуялар болгон. Ошол окуялардан биз үлгү алышыбыз керек, таасир алышыбыз керек. Мисалы Куранул Каримдин бир бөлүгү кысса, туурабы? Тарых. Бүт пайгамбарлардын өмүр таржымалы, өмүр тарыхы айтылат. Мисалы Адам алейхиссаламдан сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга чейинки бардык пайгамбарлардын өмүр таржымалы кыссасы Куранда айтылат. Мисалы Юсуф алейхиссалам тууралуу, мисалы Ибрахим алейхиссалам тууралуу, Нух, Лут, бардык пайгамбарлардын кыссасы Куранда айтылат. Демек, ал кысса эмне үчүн? Биз ошол доордогу Кудайга моюн сунуп, итаат кылып жашагандарга Кудай Таала тарабынан кандай рахмат келген, ал эми чектен чыгып күнөөкөр болгон коомго Кудай Тааланын кандай шиддаттуу азабы келген, биз ошону кыссалардан билебиз. Бизге ал үлгү болуш керек да. Биз ошол Кудайдын каарына калып калбаш үчүн, ошондой коом болбош үчүн биз үлгү алышыбыз керек. Ал эми Кудайдын рахматына, мээримине же ыраазылыгына жеткен, мисалы сахаба-ай курамдардын өмүр таржымалы, бул бизге тарых, аны жакшы билишибиз керек. Мына ошонго окшогон тарыхта биз үчүн өрнөк боло турган, мисал боло турган кээ бир өрнөктөр бар да. Урматтуу биздин студенттер, окуучулар, талабалар, ошон үчүн сиздер убактыңыздарды өтө пайдаланыңыздар. Устаздардын кеңешин, насаатын көбүрөөк алыңыздар. Көбүрөөк аракет кылыңыздар. Билимди көбүрөөк жетиштиргенге аракет кылыңыздар. Зикир, ибадатка бекем болгула балдар. Зикирге, ибадатка бекем болгула. Анан дуага дагы бекем болгула. Иншалла талабанын дуасы кабыл болот. Биздин элибизге, журтубузга, муфтиятыбызга, дин кызматкерлерине, башыбыздагы турган башчыларыбызга, ата-энебизге, устаздарга дуа кылалы, сиздерден сураныч. Анан биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы мына сиздер Кудай буйруса окуп, бир билим ээси болуп, келечекте ушул динге кызмат кыламын деп келсеңиздер, 24 саат бою биздин муфтияттын эшиги ачык. Сиздер үчүн буйруса мына жакшы шарттар түзүлүп атат. Сиздер үчүн келечекте дагы биз иншалла колубуздан келишинче аракет кылабыз. Болгону сиздер эч нерсени ойлонбостон жакшы бир билим ээси болгонго бел байлап аракет кылып кадам таштаңыздар иншалла. Кудай Таалам зээниңерди курч кылсын, пайдалуу илим насип кылсын иншалла. Алла разы болсун. Амин. Хамдулиллах, ва салату ва саламу аля расулиллах. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
ve ala ali İbrahim inneke Hamidun Majid. Jaratkan Kuday Taalam uşul bizdin Kur'anımızga, dinimizge gelecekte hizmet kıla turgan baldarımızdan, talabalarımızın Allah'ım zihinlerini kurç kılgın. Alıp çatkan ilimlerine bereke vergin. Alıp çatkan ilimlerin berekeli kılgın. Jaratkan Kuday Taalam uşul baldarımızды östürüp, tarbiyalap çatkan ata-enelerine, ustazlarına, Allah Taalam ömrünün rızkısına bereke vergin. Kuday Taalam sizlerin yüzüңөрдү har daim жарык kılsın, altın başыңar aman bolsun. Allah'ım tilegen tilek, oyluğun niyet maksatыңarga jetkirsin, kadamыңarga bereke versin. At-tayyibin at-tahirin, velhamdülillahi rabbil alemin, bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu akbar.